Унаа башкарып бара жаткан Нарын шаарынын тургундарын токтотуп, аларды Рамазан айы менен куттуктап, Нарын облустук камсыздандыруу уюму айдоочулар үчүн жагымдуу жана күтүүсүз белек уюштурду. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна сиздерге бир аз белек, орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Нарын облустук камсыздандыруу уюму муну менен катар унааны камсыздандыруу, жол кырсыгы же башка күтүлбөгөн жагдайлар болгон учурда чыгымды азайтуу үчүн түзүлгөн каржылык коргоо экени боюнча дагы маалыматтарды берип өтүштү. Биз бүгүн ошо ыйык орозо айына карата Нарын шаарынын айдоочуларына жана жөө жүргүнчүлөрүнө ихсан кылып, ооз ачууга курмаларды, сууларды жана календарларды таратып маалымат берип жүргөнбүз. Орозоңуздар кабыл болсун, кылган дуа, каалоо тилектериңиздер кабыл болсун. Биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун негизги максаты бул элге жакын болуп, элге маалымат берип, элге камкордук көрсөтүп, андан сырткары ошол турак жай, автоунааны камсыздандыруу жөнүндө маалыматтарды берип, маалымат пикир алмашуу максатында да болуп атат. Күтүүсүз мындай камкордукка туш болгон айдоочулар терең ыраазычылык билдиришти. Саламатсыздар, орозоңуздар кабыл болсун, кармаган кырсыктан тышкалуу болуңуздар, аман болуңуздар. Ушундай кырсыктар, бөөдө кырсыктар болбосун. Ушу баарыңыздар камсыздандырыңыздар. Ороз айында автоунааңыздарды камсыздандыңыздар. Ороз айында ошол биздин жол жүргүнчүлөрдүн кепилдиги болсун. Бөөдө кырсыктан аман болуңуздар, жолуңуздар шыдыр болсун, эрежелерди сактайлы, эрежелерди билели элементарный. ГАИ кызматкерлерине чоң рахмат, ушундай жол кырсыктарын камсыздап атат. Баарыңыздарга чоң рахмат, ушинтип ооз ачканга ушинтип суусун болгон нерсени берип атышат. Сиздерге да ошо кырсык болбосун, ден соолуктуу кыргыз элин көбөй берсин, бар болуңуздар. Нарын облустук камсыздандыруу уюму менен биргеликте Нарын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери дагы чыгып, автоунаа ээлеринин жол эрежесин так сактоого жана ылдамдыкты көзөмөлдөөгө чакырык жасашты. Нарын шаарындагы мамлекеттик камсыздандыруу уюму менен биргеликте айдоочуларды токтотуп, жолдо жүрүү эрежелери боюнча түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Ошону менен бирге ооз ачууга даярдалган атайын суусундуктар, кичинекей чакан баштыкчалар жана орозо календарлары таратылды. Ошону менен урматтуу айдоочуларга кайрылып кетет элек. Баары жолдо жүргөн учурда жол кыймыл эрежелерин так сактоого чакырып кетебиз. Маалымат иретинде айтсак, 2025-жылы 21754 жаран ОСАГО полисин алса, жыл башынан бери 2000ден ашык жаран унаасын камсыздандырган. Жипара Насырова, Жолдошбек Корманбеков, Нарын жаңылыктары.